Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн белгилүү спортчу Атабек Азизбеков агабыз менен маектешмекчибиз. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсыз, жакшыбы. Жакшы жүрөсүзбү? Токиодон кандай келип алдыңыз? Токиодон жакшы эле келдик. Алай берсе, кыргыз элим аябай колдоп, биздин жеңилүүбүздү, жеңген сүйүнчүбүздү баарын бирдей кабыл алышып, жакшы тосуп алышты. Токиого бараткандагы сезимдер менен анан келгендеги сезимдер. Бараткандагы сезимдер бул кыргыз элинин намысын коргойм. Кыргыз элине бир жакшы орусча айтканда эмоцияларды тартуулайм деп барганбыз. Эми тилекке каршы бул жашоодо биз ойлогондой болбойт экен. Аллах тааланын каалоосу менен ар кандай болот экен. Ошол жеңишти, ошол эмоцияларды тарта албагандан мындай экөөнүн сезими ар кандай болуп. Эки башка. Аралыгы абдан чоң, Аралыгы абдан чоң. Анан ошол Токиодо күрөшкөн атаандашыңыз да кандай болду сизге ошол? Токиодо атаандашым чынын айтсам күчтүү. Күчтүү болчу, анткени рейтинг боюнча 1-номерде турган. Күчтүү деп мындай отговорка катары да айткым келбейт, анткени биз дагы жөн жүргөн жокпуз. Акыркы 2 жылдан бери аябай ошол жерге күчтүүлөрдү утам, кыргыз элинин желегин желбиретем деп бардык. Эми бир айтканда бул жерден ошибка атаандашымдын күчтүүлүгү эмес, бул тек гана өзүмөн издейм. Эмне деп ойлойсуз ошол себеби? Эмне болуп калды? Себеби бирден бир себеби бул өзүмдүн ошого кайрга чыгып аткандагы мындай подготовкам туура эмес болуп калды, мындай психологический жактан. Анткени баягы ошо Токио элине капитан команда катары баргандыктан психологический сам не справился. В этом вины никого нету. Өзүмдөн гана иштейм. Бул жерден тренерлердин да күнөөсү жок, Международный олимпийский комитеттин да күнөөсү жок. Бул гана жеке гана өзүмдүн күнөөм. Өзүмдүн күнөөм катары ар кандай мисалы сборныйдан чектеп койсо дагы туура сезимдер менен кабыл алууга мен дайынмын. Дайынсыз. Аба спортчулар айтып коет го, мисалы формада болчумун депчи, мындайча айтканда бардык жагынан даяр болчумун депчи. Ошону сиз дагы өзүңүздү ошондой формада эле сезип жаткансыз да, ага чейин, ал жерге чейин. Формам боюнча 100% дайын болчумун. Кандай гана десем, буга чейин аябай көптөгөн жумуштарды аткардык, эл аралык сборлорду өткөрдүк, турнирлерге күрөштүк. Жакшы мындай аябай жакшы формада болчумун. Бир гана ошол именно кайрга чыгып аткан өзүмдүн алып баруум туура эмес болуп калды. Демек, спортчулар үчүн ошол жердеги психологиялык абалы дагы абдан маанилүү экен да, күрөшкө чыгаарда астында. Ошо маанилүү экенин эми ошол жерден бирлик айтып кетсек маанилүү. Сиз ошол мисалы спорттун абдан көп түрү бар да. Эмнеден улам ошол грек-рим күрөшүн тандап калдыңыз эле? Тайнем ошо соседний селодо жашап аткам. Жакын ошол жака барып калганда ошо балдар менен күрөшүп. Негизи эле өзүм кичинекей кезимде баягы спортко жакын болчумун. Жакшы жүгүрчүмүн, способностьм бар болчу. Футболду жакшы ойночумун. Көчөдөн кичинекей балдар менен, классташтар менен айылдан күрөшүп, ойноп. Тынымсыз канча жаштан баштап машыгып баштадыңыз? Тынымсыз бул мен өзү спортко кичине кечирээк келдим. 8-класстан баштадым. Бул ошол убактан баштап анан ошо колум сынып 1,5 жылдай кылган жокмун. Ошо жаңы башталып кеткен 1 жылдан колум сынып. 1 жыл, 1,5 жылга жакын. Ушул спорт сизди эмнеге үйрөттү? Спорт эң биринчиден бул мекенимди сүйүүгө, ата-энемди сүйүүгө, болгон баягы достчулук мамиле күтүүгө,
Бул Кыргызстандын ичинде эле эмес, эл на международном уровне тоже досторду көтөрүүгө. Ушул спорт аркылуу өзүңдү таанытасың, жериңди таанытасың, ата энеңди, ошо мекениңдин жакшы жагын көрсөткөнгө, элиңдин көзүндө мындай баалуулук нерсени башка мамлекеттерге даңгызалаганды мындай үйрөтөт экен. Ошол нерселерди мен үчүн үйрөндүм. Жана ошондой эле баягы жашоонун кандай десем, ооруна дагы чыдамкайлыкты дагы үйрөтөбү? Албетте биринчи чет бул чыдамкайлыкты үйрөтөт. Именно күрөш бул аябай оор вид спорту болот. Буга дагы мындай адамдардын көбү чыдабайт экен, чыдагандары чыдайт экен. Эрки жетпейт десеңиз, Билбейм, аны точно айта албайм. Мунун чыдамкайлыгы көбүнкө жете бербейт. Сиз өзүңүздү ошол чыдамкай деп эсептейсиз да? Чыдамкаймын деп мактангандан алысмын, бирок ошо чыдамкайлыкка умтулганга аракет кылам. Жакшы, анан ошол Токио оюндарында Кыргызстандын желегин сизди көтөрүп чыгат деп маалымат берилген да, андан мурдачы. Ошол боюнча айтсаңыз. Токио боюнча ошо желекти мага капитан команда кылып бул жактан ыйгарышкан, бирок ошол биздин азыркы дүйнө жүзүндө болуп аткан ооруга байланыштуу ар бир вид спортта мындай по расписанию барышты. Бул биздин мамлекет эле эмес, бүт мамлекеттер ошондойго катышты. Ошого байланыштуу биз ошо олимпиаданын аягында расписаниебиз ошолго туура келиптир. Ошон үчүн биз мындай кийинирээк барганга туура келип калды. Эртерээк Канакей кызы менен Денис Петрашов экөө алып чыккан, кийин алар башында катышкан. Жакшы, анан биздин мамлекетте ошол спортчуларга бөлүнгөн көңүл, колдоо. Азыр биздин мамлекетибизде мындай чоң өзгөрүүлөр болду. Өзүңөр билиңер, президентибиз алмашты. Жаңыдан эми жакшы көңүл буруулар болуп атат. Колдоолор азыр мурункуга караганда жакшы болуп келатат. Өзүңөр көргөндөй, аз убакыттын ичинде жакшы биздин спортчулар жакшы жака умтулуу. Мисалы, колдоо укмуштай колдоо алган Казакстандын спортчулары деле мындай биз жетишкендикке жете албай калды. Бул баягы спортсмендердин колдоого эле таянып туруусу мен үчүн туура эмес. Биринчи өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Ар бир спортсменде Кыргызстан үчүн мен эмне кылдым деген суроо болуш керек. Мээсинде ал эми Кыргызстан мен үчүн эмне кылды деген. Мен ошондой ойлойм. Жакшы, анан баягы күлүктү саяпкер таптайт, бүркүттүү болсо мүнүшкөр дейт. Спортчуларды албетте машыктырат эмеспи? Сиздин ошол таптаган саяпкериңиз дейли. Мени таптаган саяпкерим бул Жусуп Калилов. Анын баласы дүйнөнүн 2 жолку чемпион болгон Уран Калилов экөө таптайт. Бул жеке машыктыруучуларым. Андан тышкары сборный команданын машыктыруучусу бар. Бул эми Азат Эркинбаев, Улук Карачолоков. Ошолордун кол алдында машыгып келатабыз көп жылдан бери. Өзүңүз дагы ошол машыктыруучулук кызматты аркалайын деген ойлор барбы? Же азыр аркалап жүрөсүзбү? Жок, андай ойдон азырынча алысмын. Мындай буюрса, мен өзүмдү машыктыруучу катары пока көрө элекмин. Мен мындай башка чөйрөдө өзүмдү көргүм келет. Кыргызстандын башка жагынан дагы мындай жардам бергим келет. Мисалы, кайсы чөйрөдөн өзүңүздү көргүңүз келет? Мындай хоббиңиз дейбиби, спорттон сырткары? Спорттон сырткары ошол Кудай буйрса келечекте ошондой ойлорум бар. Детдомдорду жоюп, ар бир детдомду спорт школага айлантканга. Ошол нерсенин аркасынан азыр
кырындап иштеп баштап атабыз. Мындан жакшы. Демек азыр сиз жеке спорттон сырткары жеке ишкерлик менен дагы алектенип келесиз. Жеке ишкерликтен алектене элекмин, бирок мындай алектенгенге жакшы шарттар бар. Пландарыңыз бар алдыда. Пландарым бар. Ал ошол Кыргызстанда дейли, кайсыл спортчуну мындай өзүңүзгө бир күчтүү атаандаш катары көрөсүз? Барбы? Кыргызстандабы? Кыргызстанда ар бир спортчу мен үчүн күчтүү, анан мындай эң опасный менин весимдеги спортчулар болуп эсептелет. Анткени сен жөнүндө баарын билет, баарын көрүп турат, сен менен чогуу машыгат. Мындай определенно бирөөнү бөлө албайм, бирок баарын күчтүү деп эсептейм. Анткени аларда да кыргыздын уулдары, аларда дагы дуктар бар, алар да бизге окшоп Кыргызстандын атын чыгарсам деген ою бар. Машыктыруучуңузда ошол Олимпиада оюндарынан кийин кандай пикирин айтты? Мисалы күрөшкөнүңүз боюнча. Пикири боюнча аябай урушту, ага капа болгон эмес. Ар бир нерсени жакшы жагынан терең кабыл алдым. Буюрса эми жакын арада кол алышып, достошуп кайра иштеп баштайбыз. Азыр сиз менен сүйлөшпөй атабы? Жок, сүйлөшө эле атат, эми бир аз таарынычы. Бир аз таарынычы бар. Бираз убакыт керек деп ойлойм. Анткени аябай ушул күнү баласынан дагы мага көңүл бургандай балдарына да көңүл бурган эмес. Ар дайым жанымда болуп, ушунча иштеп, тоже ему как-то обидно болуп атканча. Буюрса алдыда Парижде өтчү Олимпиада оюндары бар. Ошого дагы катышамын деген баягы пландар, пландар баса белгилеп айтып кетейин. Дайындыктар уже бутуман алган жаракатымды айыктырсам, Кудай буюрса, 10 күндүн ичинде айыгып жакшы результатка жетип калсак. Эми азыр Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү болгондон бери эч ким алтынды алып келе элек. Алтынды мен эле эмес, Айсулуу деле азыр алып келем деп аракет кылып атса керек. Кудай буюрса, Парижге болгон дайындыгыбызды кыргыз элимдин ушундай болгон колдоосу менен Кудай буюрса алып келебиз деген үмүтүбүз чоң. Демек, бутуңуз жакшы болгондон кийин эле даярдыктарды дароо эле баштайсыз. Албетте. Үй бүлөлүк жаатта же жеке жашоо, мисалы, ушул спорт деп жүрүп эле ушул жеке жашоо мындай көп учурда экинчи планга же үчүнчү планга жылып кетеби? Эми жеке жашоо азыр, конечно, экинчи планда, биринчи планда бул эми кичинекей кезден бери маңдайыбызда терди төгүп, Кыргызстан үчүн бир нерсе кылсам экен деген менен келе атабыз. Жеке жашоо азыр менимче экинчи орунда тур. Ошондо мындай үй бүлө куруу пландарыңыз али жок десек болобу? Пока что ал суроого толук кандуу жооп бере элекмин, анткени мен өзүм да билбейм эмне болуп кетет эртең. Бирок план боюнча биринчи орунда ошо биз эми баягы кыз болбогондон эми эркекке мындай кыздарга караганда кичине жеңилирээк болот экен үй бүлө куруш. Ошондо алтын алып келмейинче баягы Париж Олимпиадасына катышып үйлөнбөймүн. Антип айтуудан алсын. Бирок ошого умтулганга аракет кылабыз. Мындан жакшы, сизге ийгилик каалайлы. Буюрса алдыда дагы олимпиадалар көп да, баягы чемпионаттар дейли. Негизгиси баягы эмеңди түшүрбө дейт го. Духуңду түшүрбө деп коет го биздечи. Духуңузду түшүрбөңүз. Дух деле түшкөн жок, эми просто кичине өзүбүзгө келишке убакыт керек. Бир аз кыйыныраак. Анткени психологически дагы, физически дагы кичине аябай көп нагрузка алдык. Акыркы 2 жыл, 3 жыл өзүбүзгө келиш үчүн дагы бир кичине бир короткий отпуск алып, анан Кудай буюрса толук кандуу баштайбыз. Негизинен баягы жеңилүү ызасын тартпаган жеңиштин баркын билбей калат дейт эмеспи? Балким бул дагы жакшылыккадыр. Кудайдан төлкө ошону тиленебиз, Кудай буюрса. Эми кичине баягы
бергенде да көбүрөөгүн бергенин унутпасын. Жакшы, бар болуңуз. Ийгилик каалайлы сизге. Чоң рахмат. Бүгүн атайын убактыңызды бөлүп, маек курууга макул болуп келгениңиз үчүн. Сизге эркин микрофон берели, ушул элге мындай өзүңүздүн бир кайрылууңуз дейлиби же каалооңузбу? Биринчи кайрылуудан баштайын. Кыргыз элим биз аябай ынтымактуу элбиз. Колуңардан келсе, ошо медаль албай калган спортчулардын баарынан капитан катары суранам кечирип койгула. Биз Кудай буйрса 2024 жылы Франция олимпиадасына Кудай буйрса лицензия алып, ошол жактан Кыргызстандын бир жакшы жагын көрсөткөнгө аракет кылабыз. Жанагы алдыңкы мамлекеттерге кошулганга көбүрөөк алтынга аракет кылабыз. Ошол ар бир үйгө бакыт таалай, оорудан эртерээк арылып, тойлор көбөйүп, баарыбыз эле бакубат жаштоодо жыргап жашап калалы. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, шуну менен бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.